Бүгүнкү сабагыбызда кечээ күнү сиздерге убада берген пайгамбарыбызга алгачкы аян кабар вахий түшкөн хадистен алына турган негизги пайдалар жана сабактарды улантабыз. Эсибизде болсо, пайгамбарыбыз ошол калтырап, аябай титиреп хадис энебизге келгенде, хадис энебиз анын үстүнү ороп, жаап туруп, андан кийин пайгамбарыбыздын денеси бир аз жибип, калтырагы басылгандан кийин пайгамбарыбыздын көңүлүнү жубатып, пайгамбарыбыздын жакшы кылып жүргөн иштеринен төртөө бешөөсүн айтып, Алла Таала сени эч качан жардамсыз калтырбайт, сени эч качан кайгыртпайт дейт. Ошолордун биринде хадис энебиз сен дайыма туугандарың менен карым-катнашта болосуң деген. Демек, туугандар менен карым-катнашта болуу, ошол туугандар сенден кол үзүп кетсе дагы, эч кандай бир мамиле кылбай койсо дагы, эч бир жакшылыгы болбосо дагы, аларга жакшылык кылып, алар менен ортодогу карым-катнашты бекемдөө бул Алла Таалага жагымдуу жана Алла Таала мындай адамды эч качан жардамсыз калтырбай турган жакшы сыпат экендигине түшүнсөк болот. Ошондой эле хадис энебиз сен дайыма жарды жармаштарга, колунда жок бейбечелерге, алардын карызын төлөөгө же башка бир муктаждарына жардам бересиң деп айткан. Чынында муктаж адамга жардам берген адамга Алла Таала жардам берет. Кайсы бир адамдын бул дүйнөдө муктаждыгын чечип койгон болсо, Алла Таала анын акыреттеги муктаждыгын чечет деп айтылат. Демек, мындай адамды дагы Алла Таала эч качан жардамсыз калтырбайт. Ошондой эле хадис энебиздин сөзүнүн арасында сен коногуңду жакшы сыйлайсың деген сөзү бар. Демек, конокту сыйлоо дагы бул исламдагы мусулманга тиешелүү эң бир жакшы сыпаттардын бири. Келген конокту ошол конок ыраазы боло тургандай жакшы сыйлап кетирүү дагы Алла Таалага жагат жана мындай адамды Алла Таала эч качан жардамсыз калтырбайт. Негизи мен айтайын дегеним булар эмес. Негизи айтайын дегеним Хадиша энебиздин пайгамбарыбызга кылган мамилеси. Мына ошол пайгамбарыбыз калтырап титиреп келген учурда Хадиша энебиз пайгамбарыбызга эки түрдүү жардам көрсөттү. Биринчиси, пайгамбарыбыздын үстүнү ошол төшөгү менен жаап, жылуу жумшак кылып ороп, анын дене боюн жибитти. Экинчиси, өзүнүн жылуу жумшак сөзүн айтып, пайгамбарыбыздын көңүлүнү тынчтандырып, анын жүрөгүнү жибитти. Демек, мусулман аялы заты күйөөсүнө дайыма мына ушул эки нерсени кылууга милдеттүү деп дагы айтсак болот. Биринчиден, бул көпчүлүк аялдар ошол күйөөсүнүн кир когун жууп же болбосо анын көйнөгүн үтүктөп же тамак ашыны бышырып берүүнү өзүнүн бир милдети катары эсептеп, мен милдетимди аткарып жатамын деп ойлошот. Бирок эң негизгиси, андан дагы зарылы бул мусулман аял дайыма күйөөсүнүн көңүлүнү таба билип, күйөөсү көңүлү чөккөн учурда анын көңүлүнү көтөрө билип, күйөөсүнүн башына бир кыйынчылык түшкөн учурда аны шыктандырып, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк боло турган болсо, мына ошол чыныгы момун мусулман аялдын сыпаты мына ошол. Хадиша энебизди карап көрө турган болсок, пайгамбарыбыз ушул өзү үчүн коркуп, аябай кыжаалат болуп турган учурда анын эң бир жакшы кылып жүргөн иштерин айтып туруп, Алла Таала сени эч качан жардамсыз калтырбайт деп анын көңүлүнү көтөрдү. Демек, бул жерден биз түшүнө турган нерсе, мусулман аял заты ары дайым күйөөсүнө мына ушундай даражада жардам берип, мына ушундай шыктандырып, мына ушундай көтөрмөлөп туруш керек. Негизи турмушта айтылат, ар бир жакшы ийгиликтүү иштерди жасаган эркектин артында кайраттуу, акылдуу аял турат деп. Демек, аял күйөөсүнө шыктандырып, күйөөсүнүн кандайдыр бир иштерине дайыма жардамын берип, аны көтөрмөлөп тура турган болсо, эркектин иши дайыма алдыга жылат. Жок дегенде, аял заты күйөөсүнө эгер бир жардам бере албаса дагы, аны көтөрмөлөй албаса дагы, күйөөсүнүн кылып жаткан ишине жок дегенде жолтоо болбогонго аракет кылыш керек. Анткени көпчүлүк эркектер мына ошол аялдарынын болор болбос ишке күйөөсүнө алакты кылып, болор болбос нерсеге анын башын оорутуп же болбосо ошол топтогон бир энергиясыны, акыл эсини башка бир нерсеге жумшап жиберүүгө аялдар көбүнчө себеп болуп калат. Мусулман аялдар мына ушул нерседен сактанганга аракет кылыш керек. Мен ушул такыба мусулман аялдын күйөөсүнү колдогону жөнүндө дагы бир окуяны айтып кетким келип турат. Пайгамбарыбыздын Абу Дахда деген сахабасы болгон. Пайгамбарыбыз менен Абу Дахдадын ортосунда бир кызыктуу окуя болуп өткөн. Бул окуяны бизге Анас ибн Малик деген сахаба, Алла Таала ал кишиге ыраазы болсун, айтып берет. Бир жолу пайгамбарыбызга бир жетим бала келип, өзүнүн арыз арманын айтат. Ал айтат, менин өсүп турган курма багым бар эле, ошону короо менен тосоюн десем, кошунамдын бир курма багы менин короомдун дубалы өтө турган жерге туш келип калды. Кошунама барып, бул бакты мага бергин, мен анын сыртынан алып өтөйүн десем, ага макул болбоду. Анда муну мага саткын, мен короомду
анын сыртынан ары өтөйүн десем ага да макул болбой жатат. Ушуга сиз бир кеңешиңизди айтыңызчы дейт. Пайгамбарыбыз теги кишини чакырып, сен бул балага багыңды бир түп курмаңды саткын дейт. Бирок теги киши макул болбойт. Ошондо пайгамбарыбыз сен эгер ушул балага бир түп курмаңды сата турган болсоң, Алла Таала сага бейиштен бир түп курма берет дейт. Теги киши буга дагы макул болбойт. Ошондо пайгамбарыбыз сахабаларына кайрылып, ким ушул кишинин курмасын сатып алып бул балага берет дейт. Ошондо пайгамбардын сахабаларынын арасынан Абу Дахда деген сахаба, Алла Таала ал кишиге ыраазы болсун, баягы кишиге келип, сен менин бакчамды билесиңби дейт. Теги киши айтат, ооба сенин бакчаңды ким билбесин? Бардык Мадинанын эли, ал эмес башка жактан келген соодагерлер дагы сенин курмаларыңа кызыгат. Ошондо Абу Дахда айтат, мен ошол бакчамды сага бердим, сен ошол бакчанын ордуна бир түп курмаңды мага бергин дейт. Абу Дахдадын 600 түп курма бакчасы болгон. Жана ошол курма бакчасыны курчап турган короосунун ичинде таптаза муздак суу чыккан кудугу, жана ошол жерде азыркы биздин тил менен айтканда адамдар жашай турган эң бир кооз жакшы даачасы болгон. Мына ошонун бардыгын мен сага беремин, ошонун ордуна сен бир түп курмаңды бергин дейт. Теги киши бул мени тамашалап жатат го деп ойлоп, кантип эле сен ошол 600 түп курмаңды мага бересиң? Бүт соодагердин бардыгы сенин курмаңдын даамына, сенин курмаңдын чоңдугуна, түшүмүнүн берекелүүлүгүнө кызыгат. Кантип бир түп курма үчүн сен мага ал бакчаңды берип жатасың деп таң калат. Ал сен эч таң калбагын, мен сага ушул бейиштеги бир түп курма үчүн мен бүт бакчамды садака кылганга даярмын дейт. Ошентип пайгамбарыбыз Абу Дахдадын бакчасыны теги кишиге берип, теги кишинин бир түп курмасыны бул балага алып берет дагы. Андан кийин Абу Дахда пайгамбарыбызга кайрылып, ушунчалык бир кубаныч менен мен эми бейиштен бир түп бакча, бир түп курмалуу боломбу дегенде пайгамбарыбыз жок дейт. Абу Дахдадын көңүлү сууй түшүп, чочуп, эмне үчүн дегенде пайгамбарыбыз жылмайыңкы жүзү менен аны карап, сен Алла Тааланын берешендигин билбейсиңби? Сен бир ушул толук 600 түп курмаңды бердиң. Алла Таала сага бейиштен ошондой курма зарларды, курма бактарды даярдап койду дейт. Буга аябай кубанган Абу Дахда үйүнө келип, аялына мен курма бакты короосу менен, кудугу менен, үйү менен баарына сатып жибердим дейт. Аялы эмнеге саттың? Анын ордуна эмнени алдың дегенде, анын ордуна бейиштин курма багын алдым дейт. Ошондо аябай кубанган аялы, сен кандай мыкты соодагерсиң, сенин соодаң ушунчалык берекелүү болуптур деп күйөөсүн кубаттайт. Ушул нерсени биз эгер турмушубузда алып келе турган болсок, ушундай бир өзүнүн баалуу буюмуну, үйүнү же машинасына же бир үй ичинде турган эле бир кандайдыр бир буюмуну ушундай бейишке алмаштырып жибердим деген сыяктуу нерсени айта турган болсо, биздин азыркы учурдагы мусулман аялдардын абалы кандай болот эле деген суроо туурушу мүмкүн. Көпчүлүгү сен эмне акылыңдан айнып калгансыңбы? Жок нерсеге бар нерсени алмаштырып деген сыяктуу сөздөрдү айтышы толук мүмкүн. Бирок ыйманы бекем, Алла Тааланын мына ушул бейиштеги чыныгы түбөлүктүү жашоосуна бекем ишенген мусулман аял Абу Дахдадын көңүлүнө көтөрүп, сен эң бир мыкты соодагерсиң, сенин соодаң аябай берекелүү болуптур деп анын көңүлүн көтөрдү. Кийин бул окуянын дагы бир кошумчасында айтылат. Абу Дахда ошол үй бүлөсү менен ал короодон көчүп чыгып бара жатканда, анын бир кичинекей баласы курманын бир даанасын алып оозуна сала калганда, Абу Дахдадын аялы анын оозунан дароо аны чыгара коюп, бул бизге тиешелүү нерсе эмес, бирөөнүн акысыны жебегин дегени дагы айтылат. Бул дагы ушул пайгамбарыбыздын заманындагы сахабалардын жана сахаба аялдардын ыйманынын канчалык даражада жогору болгондугун далилдеп турат. Негизи хадича энебиздин ушул пайгамбарыбыздын динди таратуусуна, даават иштерине аябай көп пайдалары, аябай чоң салымы бар. Хадича энебиз баарыбызга белгилүү аябай бай соодагер аял болгон. Кийинчерээк ошол бардык байлыгын дин жолунда сарптап иштетип, акырында аябай жакыр турмушта жашап жүрүп өткөнү дагы бизге белгилүү. Адамзаттын тарыхында Нух пайгамбар, Лут пайгамбар деген пайгамбарлар өткөн. Алардын аялдары динге кирген эмес. Алымдардын кээ бир алымдардын айтуусунда ошонун себебинен алардын үммөтү дагы, алардын динне кирген адамдардын саны дагы аябай аз болгон деп айтылат. Ал эми пайгамбарыбыз болсо ошол бардык даават иштеринде
Хадиче энебиз жана башка жубайлары дайыма күч кубат берип, колдоо көрсөтүп тургандыктан пайгамбарыбыз мына ошол ислам динин толук бүткүл аламга жайылтып тарката алды. Ошондой эле пайгамбарыбыздын эгер жашоо турмушун карап көрө турган болсок, пайгамбарыбыз 6 жашка чейин өзүнүн энесинин кучагында энесинин таалим тарбиясын жана мээримин көрдү. Андан кийин алгачкы мына ошол вахий түшүп жатканда биз жогоруда айтылгандай дайыма Хадиче энебиз анын көңүлүн жубатып, ага шерик болуп, эң биринчи динди кабыл алып, пайгамбарыбыз ошол жалгыз мусулман болуп турганда ага жардам берген дагы Хадиче энебиз болгон. Пайгамбарыбыз бир хадисинде айтат: элдин баары мени таштап, мени жалганчы деген учурда мага Хадича ишенген, элдин баары мен алып келген нерсени жалганга чыгарган учурда Хадича мага жардам көрсөткөн деп. Демек, пайгамбарыбыздын ошол башына эң бир кыйынчылык түшүп турган учурларда Хадиче энебиз ага өбөкчөлүк болгон. Ал эми пайгамбарыбыз өмүрүнүн аягында жан берип жатканда дагы Айша энебиздин көкүрөгүнө башын коюп жаткан абалында жан берген. Демек, биз мындан түшүнүшүбүз керек: аял заты эркекке ошол төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин аны колдоп, аны кубаттап, ага жардам берип, аны шыктандырып, анын ушул бул дүйнөдөн өтүп кеткенге чейин дайыма жардамына аябай ошол эркек менен бирге болуусу зарыл. Тилекке каршы көпчүлүк мусулман аялдарда ушундай сыпаттар жок болуп бара жатканы белгилүү. Күйөөсүнүн кайсы бир дүнүйөвүй иш эмес, Алла Тааланын буйругу болгон ушул парз намаздарды окуганы чыгып бара жатканда дагы каяка барасың, батыраак келгин деген сыяктуу сөздөрдү айтып, же болбосо ошондой бир ибадат намазынан келген убакта эмне кылып жүрөсүң, эмне кечиктиң деп айткан учурлар дагы аябай көп кездешет. Мына ошол ибадатка, намазга чыгып бара жаткан убакта мусулман аял заты аны кайра шаштыруунун ордуна бизге дагы дуа кылыңыз, Алла Таала намазыңызды кабыл кылсын, жакшы намаз окуп келиңиз деген сыяктуу чок дегенде ушундай бир жакшы сөздөрү менен узатып, жана ибадаттан келген күйөөсүн дагы ушундай жакшы жылуу жүз, жакшы сөз менен тосуп ала турган болсо, бул ошол адамдын ыйманына күч кубат берет. Негизи бир айтылып жүргөн сөз бар: эркек киши динди үйгө чейин гана алып келет, ал эми динди үйдүн ичине алып кирүү бул аялдын иши жана аялдын милдети деп. Демек, аялдын такыба болуусу, аялдын ошол динди туура түшүнүүсү үй ичиндеги бала бакыранын, балдар кыздардын келечектеги тарбиясына аябай түздөн түз чоң бир таасирине тийгизери белгилүү. Алла Таала баарыбызды мына ушул айтылган сабактардан бир үлгү өрнөк ала тургандардан кылсын. Эркектерди дагы, аялдарды дагы Алла Тааладан корко турган такыба мына ошол Хадича энебиздей, же болбосо ошол пайгамбарыбыздын заманында жашаган Абу Дахда сыяктуу акырети үчүн, дини үчүн жан дүйнөсүнү, мал мүлкүнү аябаган такыба адамдардан кылсын. Рамазан айында баарыбыздын билип билбей кетирген күнөөлөрүбүздү Алла Таала кечирсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.